сүйүүнүн ушунчалык запкысын жеген бир инсан айткан экен. Эгерде жамгырдын ар бир тамчысы бакыт боло турган болсо, анда мен жамгырда кол жатырсыз жүрүүгө эч убактан моюн сынам. Ошону менен бирге эч убакта жалтанбайм деп. Азыркы учурда айланада аябай сонун болуп жамгыр аралаш кар жаап жаткан учуру, жамгыр менен кошо элибизге, жерибизге кут береке келсин деп тилек айталы. Ар бир нерседен жакшылык издей турган болсок, сөзсүз түрдө өнүгүү өсүү бул биздин колубузда экенин унутпашыбыз керек. Студиябыздын мейманы бар. Бүгүн биз башкача бир темада сүйлөшөбүз. Мага аябай кызык болуп турат, урматтуу көрөрман. Эгерде сизге да кызык болсо, сыналгыска жакыныраак отуруңуз дагы уюлдук телефонуңуз колуңузга кармаңыз. Төмөндө турган номерларды терип, байланышка чыгыңыз. 592070 шаарыбыздын коду 312 0995 23 20 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү аркылуу суроо калтырсаңыз болот. Студиябыздын мейманы Мира Кулабаева. Табигый жашартуучу адис. Ушундайды уктуңуз беле, урматтуу көрөрман. Мен чынын айта турган болсом, ушул жашка келип биринчи жолу атам. Миражы, табигый жашартуучу адис дегенде биз кимдерди, анан эмнелерди элестетебиз? Элестетсек болот. Жашартуу боюнча сөз кылсак, жашаруунун көбүнчө эле аял затына көбүрөөк таандык деп ойлойм. Анткени жаш курактагы өзгөрүүлөр эң алгач аялдарды кызыктырат эмеспи? Аялдар өздөрүнүн куракка ылайык келбетин ар дайым жакшы, сонун, сулуу боюнча сактап калгысы келет. Андыктан азыркы маалда көбүн учурда ар кандай операциялар менен да жашарышат турабы? Көптөгөн пластикалык операциялар жасашат. Денени кыйнап. Денени кыйнап. Зулумдук кылып деп. Кыйнаттык менен пайдаланып кызмат деп эле. Андан сырткары баягындай уколдор бар. Уколдо красоты деп коет, орустар айткандай сулуулуктун уколдору. Бырыш түшпөсүн деп бир ботулотоксин деген уколдор, ар түрлүү нерселер менен колдонуп келишет. Бул азыркы заманда эч кандай бир жаңылык деле эмес. Бирок ошонун арасында ошондой денеге зулумдук кылбастан, сиз айткандай кыйнабастан, табигый өзүбүздүн келбетибизди көпкө чейин жакшы калыпта сактап калыш үчүн азыркы заманда сонун скульптордук массаж деген ыкма бар. Түшүнүк бар, Түшүнүк дагы бар, анан бул ыкма дагы бар. Биз денени укалоону билебиз. Массаж жасап денени сонун бир калыпка алып келерин билебиз. Бирок ал нерсе бетке дагы кылана турганын биздин ошо Кыргызстанда бир акыркы 10 жылдан бери турукташып калды. Мына сиз эми билип атырсыз. Балким көрөрмандардын көбү деле эми билип аткан чыгар, бирок көргөндөн көрө элем, көп турбайбы али мактанбай эле коеюнчу эмне. Ооба, анан ошондой сонун ыкма менен беттеги булчуңдардын баардыгындагы калыптанып калган шишиктерди, суюктуктарды, көп өзгөрүүлөрдүн баардыгын мына колдун жардамы менен скульптордук массаж деп атпайбы? Скульптор айкелди кандай калыбына келтирсе, ошондой кылып адамдын да келбетин сонун калыпка келтирип кое турган жакшы нерсе. Укол сайылбагандыктан, операция кылынбагандыктан бул нерсени табигый деп айтканыбыздын себеби ошол. Жакшы. Уколсуз, операциясыз, бир гана колдун жардамы менен анан аптекада сатылган бир жакшы майларды колдонуп эле биринчиден адамдын келбети сонун болуп өзгөрөт. Экинчиден көңүлү көтөрүлүп, желке булчуңдарынан башталып жасалган массаж адамдын мээсинин сергишине, дегиле ден соолугуна кубат күч берип, сонун болуп жыргап калышат. Анан ал процедураны тез-тезден алып турса, жок дегенде баягы мурунку калыбына келгичекти күтүп турбай, баягы тас кейпине келгичекти күтпөстөн качан ушундай болор экен деп. Ошондо араң барайын деп 2 жумада бир алып турган айымдар, мурзалар деле азыр көп алат. Келбетин өзгөртпөстөн, тескерисинче жапжаш боюнча жүрүшсө болот. Демек, бул жерде эч кандай дары-дармектин кереги жок. Эч кандай. Табигый жол менен. Табигый. Сулуу болуш үчүн, жашаруу үчүн канча убакыт талап кылат эгер ошол? Мисалы, бир курс 10 күндөн. 10 күндүн ичинде сиз өзүңүздүн булчуңуңузга, териңиздин түзүлүшүнө жараша, өзгөрүүңүздүн тереңдеп кетишине жараша 5-10 процедурада 5, 8, 10 жашка чейин жашарып кала тургандай сонун мүмкүнчүлүк бар.
келбетиңиз мурунку келбеттегидей болуп калат. Бул жөн гана жашартуучу методика эмес, бул тилекке каршы инсульт, неврит деген оорулар бар. Ошондо беттин баягы өзүнүн калыбы көчүп, бир жагына кыйшайып, эпкиндеп, баягы беттери кыйшайган адамдарды көрүп жүрбөйсүзбү? Мына ошолорго ылайыкталып жасалган техника бул. Францияда врачтар ошол именно баягы кыйшайып калган беттерди калыбына келтиребиз деп, нерв булчуңдарынын баардыгын бошотуп, тереңдетилип, бул жөн эле сылап сыйпоо эмес, бул булчуңдарды терең сөөгүнө жармашкан булчуңдарды же болбосо наоборот тескерисинче ажырап кеткен булчуңдарды сөөгкө кайрадан бириктирип, ошол калыбына келтире турган, керек болсо ооздун ичиндеги булчуңдардан бери иштете турган сонун ыкмам бул. Жаш өзгөчөлүктөр чектелеби? Канча жаштан баштап жасаса болот? Жаш өзгөчөлүктөр чектелбейт. Мисалы, япондор, кытайлар 20-25 жашында эле сулуу боюнча 50-гө чыкса деле 25 жаштагыдай сулуу айымдарды көрүп жүрөбүз. Биз болсо күтөбүз, бетибизге бырыш түшө элек, али картай элекмин деп. Түшө берсин анан барарым да деп. Ооба, убакыт келе элек деп. Ал эми 25 жаштан өйдөлөп профилактика катарында булчуңдарды иштетип, баягындай ашыкча суюктукта калып калбаш үчүн, же болбосо ошол эле тиш дарылаганда салынган уколдордун ордулары шишик болуп акырындан калыптана берет. Кулак оорудан кийин калып калган шишиктер дагы эле калыптана берет. Ошентип акырындан билинбей күнгө өзүңүздү көрүп жүргөндөн кийин көзүңүз каныгып калат дагы, анан качан кайсыл маалда ошондой келбетке келип калганыңызды байкабай каласыз. Андыктан профилактика түрүндө менин тажрыйбамда 10 жаштагы бала келген, кичинекей наристе жыгылып кеткен. Арыктын жээгине жыгылып кетип, бети травма алган, бетинин сырты айыгып калган менен бир жагы чулчуйган боюнча калып калганда, анан бала ошо дискомфорт болот да, мектепте бир жагы конфет салып алдыңбы дешет, анан ошо ата-энеси интернеттен азыр эми издесе болот да, Инстаграмдан ошо скульптордук массаж деп ошол жардам берет деп бир врач айткан экен, анан келишип ошол баланын баягы берч болуп калган, шишип булчуң баягы повреждение болуп алып калды да, булчуң заглакка тийгенден кийин булчуңдун ортосунда суулар калып, анан баягы тиштин бүлөлөрүндөгү булчуңдар бекемирээк болот, анан ошол жерден чыга албай калган, баягы аягына чейин шишик тарабай калгандыктан чулчук калып калган. Мына ошону кетирген. Биз дагы бир 17 жаштагы бала, брекет деп коет эми азыр тишти түздөй турган жанагындай стоматологдордун аппараты, ошону катуураак тартып койгондуктан баягы астыңкы тиштин бүлөлөрү кичине кыйшайгандагы бул ээк астына кирип, анын дагы формасы өзгөргөн. Бирок 17 жашта болгон үчүн аягына чейин калыптана элек болгондуктан сонун кылып келбетин оңдоп бергенбиз. Демек, тиш дарылоодон кийин дагы бетте, булчуңдарда кандайдыр бир так калуусу мүмкүн экен да? Так эмес, бул шишик чыгалса деп туура айтам да. Бүлөөдөгү баягы анестезия да баягы катытып тишиңизди жулганын оорутпай тургандай, бул кандайдыр бир катыта турган лидокаиндер да, ошолор бүлөөдөн чыкпай калып кала берет. Анан канчалык көбүрөөк дарыланган сайын шишиктер көбүрөөк болот, же болбосо кулак оору, же болбосо тамак бездер шишип оорут. Мындайча айтканда, качандыр бир учурда шишик болсо, ал толугу менен чыгып кетпей калып кала турган болсо, ал ошентип топтоло турган, чогула турган шишиктер анан адамдын келбетин өзгөртөт да. Мира эже, адамдын келбети канчалык сулуу болсо дагы, бирок жан дүйнөдө кандайдыр бир көйгөй болсо, ал нерсе көзгө чыгары бул бышык. Баарыбызга маалым. Туура. Биз келбетти ошон менен биргеле жан дүйнөнү экөөнү айкалыштырып сулуу кылсак болобу? Туура суроо бердиңиз. Азыркы маалда мен көп жыл бою сырткы эле келбетке көңүл буруп, табигый жашартуу боюнча көп иш-аракеттерди алып барып, өзүмдүн автордук ыкмамды дагы жазып чыгып, жаш кыз келиндерди дагы окутуп жүрөм бул ыкма мененчи. Бирок
кандай гениальный врач болбосун, мен канчалык күнүгө сулуулап, сылап, сыйпап, жымсалдап, сонун кылып бетин укмуш кылып салган эмес? Укмуш кылып салган күндө деле көздөн чыккан жылдыз, жүздөн чыккан нурду бир дагы врач, бир дагы косметолог, бир дагы массажист бере албайт. Бул адамдын өзүнүн жан дүйнөсүнүн жаркып турганы, адамдын өзүнүн жан дүйнөсүнүн бир сонун акыбалы адамдын жүзүнө жылдыз чыгарат. Биз азыр көп эле көрүп жүрбөйбүзбү? Бетинде бир так жок, бир сонун, бир таптатынакай супсулуу, бирок жакындаган келбеген бир суз, бир муздактык сезилген кыз-келиндер болуп калат. Ошолордун айтмакмын, баягы сырты жалтырак, ичи калтырак деп коет. Биздин ата-бабабыз аны эч жактан бери эле айтып койгон. Ошону тең салмак алып келгенде гана адам жан дүйнөсү жаркып, жан дүйнөсү бир жакшы, бир сонун акыбалда турганда гана сиздин бетиңиздеги бырыштар, башка нерсе көп адамдын көзүнө көрүнө бербейт. Анткени адамдын ичинин өзүнөн нур чыгат. Анан ошол адамдын ички калыбы, жан дүйнөсүнүн жабыркап турганы сөзсүз бетке чыгат. Мисалы, мен тажрыйбама ылайык адамдын бетине массаж жасап атканда деле билет элем. Баягы тарынчак экенин, унчукпас экенин, же болбосо түнт экенин, же чырчыл экенин, чыр экенин, же болбосо сиз мисалы күлсөңүз сонун болуп көзүңүздүн четтеринде жана орустар айтмакчы гусиный лапки чыгат. Бул жакта уяша бар. Бул күлкүчү жигиттин. Сиз күлкүчү деп. Тескерисинче оозун кымтып жүрө бергенде баягы ооздун тегерек булчуңу ар дайым тонуста, ар дайым баягы кысылып тургандыктан ошол жака биринчи баягы булчуңдарды да биз таанып билип калганбыз да. Анан айтып калам, тарынчак кыз экенсиз, көп тарынат экенсиз. Анан же болбосо бир өжөр окшойсуз десем, каяктан билдиңиз дейт. Ошо тиштене берет экенсиз, мына булчуңуңуз, баягы чайноочу булчуңуңузду ушундай катуу тиштеп жүрүп, баягы зыңкыйтып коюп турсуз. Ошону бошотуп атам десем, анан таң калып калышат. Ушинтип да билсе болобу дейт. Анткени биз ичибиздеги болуп аткан нерсенин бардыгы, эмоциялардын бардыгы сырткы келбетибизде жазылып турат. Биз канчалык маска кийбейлик, канчалык сонун көрүнбөйлүк, баары бир жан дүйнө сырткы келбетке түздөн түз таасирин берет. Биз ошол иштеги муңду же болбосо айтып өттүңүз, сырты жалтырак, ичи калтырак депчи. Ичти дагы жалтырак, сыртты дагы жалтырак кылуу үчүн, сырткы келбетти жалтырак кылуу үчүн кандай кадамдарга барышыбыз керек? Мисалы үчүн айтып атасыз, азыр булчуңдар чыңалышын айтып атасыз. Тарынчак экенин, уялчак экенин, же түнт мүнөз экенин, же аябай эле ашынган, өзүнүн ички эмоциясын сыртка билдире албай, сөгүнүп сагынган инсан экенин. Анын ачык айтканда ошондойлор да болот да. Туура. Ошолордун баарын бир иретке келтирсек болобу? Сөзсүз. Бул бизде психология деп өзүнчө бөлүнүп, психологдор жан дүйнөнү гана карай турган. Косметологдор жалаң гана сырткы дүйнөнү карап, адамдын көп кырдуу экенин, бул адам денеден, жандан, аң сезимден турарын көп учурда четке кагып, бөлүштүрүп баягындай дарылай турган көп убакыттар өттү, европалык дарылоонун негизи. Азыр болсо айтмакмын, бул жан дүйнөнү дарылап, жан дүйнөнүн менен сырткы келбетти тең салмакка келтирмейин, сиздин сыртыңызга кылган миңдеген акчаларды коротуп, косметологиялык кандайдыр бир каражаттарды коротсоңуз дагы, баягы ичиңиз жанагындай калтырап атса, сырттагы жалтырак ал эч кандай бир мааниге эмес деп ойлойм. Жан дүйнөнү тазалоочу, жан дүйнөнү бир жакшы калыпка келтирүүчү жакшы техникалар бар. Азыр ошол балким сиз укпагандырсыз, азыр денедеги калыптанып калган блок деп коет орустар. Баягы биздин тосмо бизче айтканда. Тосмо, таарыныч болобу, өкүнүч болобу, өткөндүн бир оор жүктөрү болобу, ошонун бардыгы дененин эс тутуму ушунчалык
күчтүү экен. Биздин өзүбүздүн акылыбыздын деңгээлиндеги эс тутумга караганда дененин эс тутуму көбүрөөк болот экен. Азыр мисалы америкалыктардан нейрохирургдар ойлоп чыккан сонун техника бар, аны айтсам да таң каласыз. Таң калтырыңыз. Бүгүн мен аябай таң калдым. 7 миллиончу кыргыз төрөлүп атса, атын өлкө башчыбыз Садыр Жапаров жакшылык деп коюп атса, ырымдапчы, жакшылык болсун элибизде депчи. Анан ошонун баарын угуп алып, аябай сүйүнүп, таң калып, жаңы ачылыштар, жаңы бийиктиктер болуп атат. Анан сиз айтып атсаңыз, андан бешбетер. Бүгүн мен үчүн бир кубанычтуу күндөр болуп атат, ачылыштар болуп атат. Ошондой баштан 32 точка бар, Шамдан мырза. Ошол 32 точка ар бир жашооңуздун, орусча айтканда, ар бир аспектине ылайыкталган. Анан ошол энергопрактика деген жаңы кесип бар. Бул энергияларды туура калыпка келтире турган илимий изилдөөлөрдүн негизиндеги тастыкталган, бул эч кандай шаманизм же көз ачыктык эмес, бул так даана атайы точкалар бар. Мына ошолорду активдештирүү менен баягы сиздин уюлдук телефонуңуздун памяти, мындай эс тутуму өлчөлүү, туурабы? Жакшы телефонуңуз бар экен, балким 128 же 256 ушундай да. Бирок 256 гигабайт толуп калгандан кийин сиз бир сүрөт дагы кийире албайсыз, туурабы? Ооба. Анткени баягы айланып эле калат, туурабы? Освободите память на пространстве деп айтат. Ошол сыяктуу эле адамдагы өлчөлүү нерсе да. Адамдагы калып биз калыбыбыз менен турабыз да, денебизде ошончолук эле өзүбүзгө жеткиликтүү эс тутум бар. Анан ошол толуп калгандан кийин биз дагы айлана турган бир адатка аралашып калабыз. Ал кандай десеңиз, мисалы унутчаактык. Жаңы нерсе үйрөнөйүн деп, жакшы бир сабактар болсо, ошол тренингдер болсо катышайын десеңиз, уйкуңуз келип эле, эстеп эле, же жаңы китеп окуйын десеңиз, эстей албайсыз. Керек болсо жакында эле таанышкан адамдар менен атын ким эле деп кайра сурайсыз. Андайлар баштайында ала өттү. Сизде уже барбы анда? Ошондой унутчаактык бул сиздин телефонуңуздун памятинде толуп калган сыяктуу эле. Мисалы, азыр сиз бир нерсе керек болуп, калемсап керек болуп, сыртка чыгып, ассистенттерге жолугуп, кайра келги чектим, эмнеге чыктым элем деп, анан кайра келип, калемсапка чыкпадым белем деп кайра айлана турган, ошол сизге эч нерсени эстетпейби? Ошо адамдагы ошондой айлана турган бир жаңы нерсени кабыл ала албай турган ушундай бир калыпка келип калат. Ал адам өзүн жалкоомун деп да сезип калышы мүмкүн. Эртең менен турганда эле чарчаңкы ойгонот, мурункудай шайдоот жумуштарды жасай албайт. Анан эле баягындай бир нерселерди айтса тез ачуусу келип, тез эле мындай кыжыры келе турган маалдын бүт бардыгы ал эс тутум толуп калгандагысы билинет. Андыктан көрсө мен жалкоо эмес турбайм, эс толуп калган турбайм. Келинчегим айтып коюлчу деп. Ошондой да болушу мүмкүн. Анын болсо биз жаңы нерсе үйрөнгүбүз келип, жаңылангыбыз келип, анан азыр тренерлер деген бар, азыр деген көптөгөн коучмун дегендер бар. Ошолордун сабактарын угабыз. Марафондор бар, анан атайын бир жолугушуулар бар. Анан барып угайын десең, кандайдыр бир аз эле маалымат кирет, калганы кулактын сыртынан чыгып кетет, же болбосо кабыл ала албайсың анычы. Ушундай бир карама каршылык көп болот да. Анткени мен айткандай эле, мына стаканыңыз өзү эле толуп турса, мунун үстүнө канча куйсаңыз деле бул сыртына чыга бере турган нерсе. Андыктан адам өзүнүн өткөндүн оор жүктөрүнөн, таарынычтардан, өкүнүчтөрдөн, кайгы капалардан арылгандан кийин гана жакшы нерсени, жаркын нерсени, сонун нерсени сиңиргенге толук мүмкүнчүлүк бар да. Андыктан баягы эски калыпта деле жаңыланам дегендин өзү деле кичине туура эмес го деп ойлойм да. Жаңы нерсени коюш үчүн баягы эскиден арылуу туура болот. Демек, жаңы кадамдарды таштоо үчүн сөзсүз түрдө эски адаттардан арылуу керек. Сөзсүз. Эски сиз үйүңүздү ремонт кыла турган болсоңуз деле, ушу обойдун үстүнө деле жаңы обой чаптай берейинчи дебейсиз да. Ооба. Сөзсүз аны сыйрып, алып салып, кайрадан түздөп, кайрадан ордун жаңы үй сала турган болсоңуз деле, жер тилкеңизди сонундап, тазалап, ал жерди арулап, анан ошондон кийин анан жаңы нерсе саласыз. Жаңылануунун өзүнүн шарты, жолу ошол эски нерседен арылуу. Ар түрлүү практикалар бар, мисалы, ошол эле табигат койнунда
сонун бир өзүнчө бир башка нерседен алакдуу болбой, уюлдук телефондорго же бир башка проблемаларга алакдуу болбой, терең дем алуу же болбосо бир жакшы бир маанайда жүрүү. Андан сырткары сонун практикалар, сонун медитациялар бар. Анан эгер өзүнүн колунан келбей атса, анда өзүмдү айта кетейин, мага окшогон адистер бар. Жардам берип ошондой өткөндүн оор жүктөрүнөн, кандайдыр бир таарыныч өкүнүчтөрдөн арылта турган жакшы тажрыйбалар бар. Жакшы. Бизди көрүп жаткан көрөрмандардан дагы келип түшкөн суроолор бар. Алар менен тааныштыралы. Саламатсыздарбы? 5-кир алак чөнөмөк программасы ишиңерге ийгилик болсун дейт. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар. Айтылып жаткан ар бир пикир, ар бир ой үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мирайым, ден соолуктуу болуңуз, оорубаңыз дейт. Мирайымга кайрылат элем. Жашым 47-де, бирок жашыман улуу көрүнөм. Канткенде жашарам ушуга жооп берип койсоңуз, менин жашымда кандай туура бетке туура кам көрсө болот? Эмнелерди колдонсом болот? Алдын ала рахмат деп акыркы сандары 973 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Мира эже менен кандай байланыссак болот дейт, урматтуу көрөрмандар. Эгерде кааласаңыз, эфирден сырткары убакытта биз сизге Мира эже менен байланышуу жолдорун айтып өтөлү. Көрөрмандын суроосуна жооп берели. Биринчи көрөрмандын суроосуна жооп берсем, сиз экөөбүз тең экенбиз, классташ экенбиз. Бетке туура кам көрүүнү биз кичине мурдараак башташыбыз керек эле, бирок ошентсе деле азыр деле кеч эмес. Азыр интернет айдыңында өзүнө өзү жасай турган сонун массаждык ыкмалар бар. Күнүгө аз убакыт болсо дагы, 10-15 мүнөттүк убакыт болсо дагы туура кам көрүүнүн массаждын түрлөрү бар. Эгер өзүңүзгө жасаганга ылайыгы келбесе же болбосо канчалык тереңдетип жасайм же болбосо канчалык басымды басып жасайм деп билбей аткан болсоңуз, анда скульптордук массаждын адистери биздин шаарыбызда көп, мен окуткан кыздар дагы көп кыздар окуп атышат. Башка дагы адистер бар. Эгер мага келем десеңиз, мага деле келсеңиз болот. Бир жакшы калыпка келтирип койгондон кийин, андан кийин баягы нерсени калыбында кармап туруу оңой да. Дароо эле ошол жакшы калыпка алып келе алам деп өзү адис болбогондуктан жасаган, кичине кыйынга турабы дейм да. Анан жанагы айткандай эле сырткы келбеттин эң бир негиздүүсү бул жан дүйнөнүн тынчтыгы. Жан дүйнөңүз тынч болсо, ошончалык өзүңүздүн жүзүңүздөн нур жанып, өзүңүзгө ыраазы болуп, мен ал жагым мындай эле, бул жагым мындай эле деп кабыл албай, өзүнө өзү карама каршылык көрсөткөн, өзүнө өзү терс мамиле кылган айымдарыбыз көп. Мисалы, кичине арыктасам өзүмдү жакшы көрөт элем, же болбосо мен көзүмдү кичине чоңураак кылып койсо болмок эле, же болбосо кашым мындай болсо, анан оозум кичине бөйтөйгөн болсо депчи. Кыялданып, Да, ошентип эгер баягындай кандай десем, ошондой бир талап менен жакшы көрүшөт да. Эгер ушундай бир 5 кило арыктаганда, ошондо өзүмдү жакшы көрөт элем. Же болбосо бир мындай болгондо ошондо жакшы көрөт элем деп мен айтмакмын. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздү ушул калыбыңызда жакшы көрүүнү үйрөнүшүңүздөр керек. Анткени бул денени сизге башка эч ким бербейт. Бул сиздин гана денеңиз. Өзүңүздү жакшы көрүү менен, өзүңүзгө жакшы рахат тартуулоо менен, жок дегенде жакшы маанайда жүрүп, өзүңүзгө жок дегенде өзүңүз, башкаларды жон коеюн, өзүңүзгө жаман сөз айтпаганга, өзүңүздү өзүңүз критикалабаганга, ошондой жакшы нерселерге эртең менен туруп ыраазычылык айтып, өзүңүздүн денеңиз бар экенине, антпесе эртең менен таң эрте канча адам ойгонбой калат, Шардан мырза, туурабы? Ооба. Анан ошол жарык таңды көргөнүбүзгө, ошол үй бүлөбүздүн тегерегинде ойгонгонубуздун өзү бакыт эмеспи? Түнү менен түн уйкуңузду эч ким бузбаса, эч кандай кооптуу чалуулар болбосо, эртең менен бала бакыраңыздын айланасында өз үйүңүздө өлөң төшөгүңүздө ойгонгондун өзү бакыт. Жакында эле болуп өткөн Баткен окуясында канчалаган адамдар өзүнүн үйүнөн качып талаага түнөгөн күндөрү болду. Мына ошол күндөрдө мурункудан дагы күчтүүрөөк баягы тоо кыласың да. Ушунчалык тынч заманда жашап атканыбыз. Азыр заман коогалаңдуу, эртең эмне болуп кетерин билбейбиз. Бирок ошентсе дагы өз ичибизде ыраазычылык кылып, өз ичибизде тең салмак болуп, өз ичибизде тынчтык болуп турса, тегеректеги тынчтык болушу дагы оңоюраак да. Антпесе биз баягы
толкундар бири-бирине бериле турган нерсе да паника боло турган болсо, коркунуч боло турган болсо, ошол нерсе дагы үй бүлө мүчөлөрүнүн жумуш иштеген жерине дагы берилет. Эгер ошончолук кызуучу болуп турса дагы адам өзүнүн тең салмагын сактап турса, адам өзүнүн баягы ишенимин, жакшы нерсесин сактап турса, ал дагы тегерек четине үй бүлөсүнө болгон чоң жардам го деп ойлойм. Жакшы. Миражы, айтыла турган сөз, сүйлөшө турган, ала турган маалымат аябай көп, бирок убакыттын чектөлүүлүгү ушул жерге келип бизде маегиңерди токтоткула, калганын кийин уланткыла деген сунушун айтып турган чагы. Жакшы. Сиз экөө сүйлөшсөк кечке сүйлөшөчү. Сизге чоң рахмат. Жасап жаткан жумушуңуз ар бир инсанга жагымдуу маанай тартууласын. Рахмат. Сиз да бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын мейманы табигый жашартуучу Мира Кулабаева болду. Сизде кандайдыр бир маселе боло турган болсо, келип өзүңүзгө жагымдуу маанай алып кетсеңиз болот. 5-чи каналдын Акчүмөлөк программасы ушун менен жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Ар бир үйдө тынчтык, бейпилчилик өкүм сүрсүн. Таңда ар бириздин үйүбүздө болуп көрбөгөндөй кубанычтуу окуялар бизди күтүп турсун. Бүгүнкү эфирден бизге аябай чоң жардам көрсөтүп жаткан агаларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Режиссердук пультта бүгүнкү эфирдин негизги Акчүмөлөк программасынын режиссеру Аскар Бактыбек досума жана үн режиссеру Кыялбек Султанов агама терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир жасап жаткан жумушубуз элдин эсинде, ошону менен бирге эл үчүн жагымдуу болсо, биз максатыбызга жетебиз. Түнүңүздөр бейпил болсун. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов.